Өлкөнүн кубогу үчүн бул жолку оюндардын Нарын шаарында уюштурулушу тегин жерден эмес. Мындай чоң ишенимге Теңиртаулук волейболчулардын акыркы кездердеги ийгиликтери жана спорттун ушул түрү боюнча белдештерди өткөрүүгө бардык шарттардын түзүлгөндүгү себеп. Ошого жараша баш байге үчүн күрөш бардык 7 облустун жана айрым шаарлардын командаларынын ортосунда жүрдү. Ошол командалардын курамында Кыргызстандын курамасында ойногон мыкты оюнчулар келип, ушулардын жергесинде абдан чоң спорттун майрамы, волейбол майрамын, жакшы кооз оюндар куруп беришти. Мындан ары дагы Кудай буйрса ушундай чоң мелдештерди уюштуруп өткөргөнгө аракет кылабыз. Күч атасын тааныбайт демекчи, өз ара беттешүүлөрдө республиканын чемпионатындагы лидерлер чоң спортко жаңыдан гана кадам ташышкан дебютанттардын катуу каршылыктарына кабылышты. Маселен, эркектер ортосундагы таймашууларда мында ири турнирде тушоосу кесилген чек ара командасы жогорку чеберчиликтердин көрсөтүү менен бардык атаандаштарын жеңилүүгө аргасыз кылды. Мекен сакчылардын бул ийгилиги өлкөнүн чемпионатына катышууга жол ачкандыгы менен өзгөчөлөндү. Айтмакчы, аталган биринчилик келерки жылдын биринчи күндөрүнөн тарта эле башталмакчы. Биздин команда жаңыдан түптөлдү. Мына быйыл биринчи турнир ойноп атабыз. Балдар жакшы. Буюрса Кыргызстан биринчилигинде катышабыз буюрса. Катышабыз деп уже биз клуб түзүлдүк. Клуб түзүлүп, кийинки жылга январда башталат дейт. Январда буюрса чемпионаттын биринчилигине, Кыргызстан биринчилигине катышабыз. Ал эми кыз келиндер арасындагы беттешүүлөрдө тескерисинче буга чейин эле күчтүүлөрдөн сынашкандарга татыктуу атаандаштык көрсөткөн эч кимси деле болбоду. Андыктан баш байгени негизинен тажрыйбалуу командалар таашкандыктан алардын ар бир оюну курч мүнөздө жүрүп, жеңиштин жаралышы анча оңойго турбады. Антсе да баш калабыздын Дордой командасынын топтогон упайлары биринчи орунга көтөрүлүшүн шарттады. Ошентип алар ушуну менен экинчи жолу жогорку трофейге татышты. Оюн албетте башка шаарда болгондуктан бир аз оорураак болду. Командалар жакшы даярданыптыр. Биз дагы ошо өлкө куба болот дегенден жакшы даярдыкта келгенбиз. Машыктыруучунун алдында жакшы даярдык болду. Буга чейин да Кыргыз Республикасынын чемпиону болгонбуз. Азыр ошо Кубок Кыргызстан чемпиону болдук. Аябай сүйүндүк командабыз менен. Негизинен тээ баштан эле жергебизде кеңири популярдуулукка ээ волейбол алга карай арыш таштоодо десек жаңылышпайбыз. Буга республиканын кыз келиндер курамасынын эл аралык турнирлердеги ийгиликтери мыкты далил. Башкасын айтпаганда да алардын Азия мейкиндинде Япония, Кытай, Иран сыяктуу көч башындагылардын катарларына кошулушу чоң сыймык. Бөлекбай Шермбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР Нарын шаары.